Курандын фазилети. Айша радиаллаху анхадан риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты. Курандын чебери, Курани Каримди жеткизүүчү, көчүрүүчү жана жакшы иш кылуучу периштелер менен бирге болот. Ал эми Курани Каримди тили келбей кыйналып окуса, ал адамга 2 эсе сооп берилет. Курандын чебери деп ким толук жаттаган болсо жана көп окуй турган болсо ошону айтат. Эгер маанисин түшүнө турган болсо, анда да жакшы. Периштелер менен бирге болот дегендин түшүнүгү. Периштелер да Куранды Лавхул Махфуздан көчүрүшөт. Ал эми чебер да Куранды көчүрүүчү жана башкага жеткирүүчү катарында кудум экөө тең, бир жумуш аткаруучу же экөө махшар майданында чогуу болушат. Тили келбей кыйналганга 2 эсе сооптун бирөөсү окуганына берилет. Экинчиси кайра-кайра токтолгонуна чыдап кыйналганына берилет. Бирок бул дегени кыйналган кишинин сообу чеберден көп деген түшүнүк эмес. Чебер киши үчүн бериле турган сооп, бул кишинин сообунан бир нече көп. Өзгөчө анын периштелер менен бирге болуусу айтылган. Мунун мааниси тили келбей кыйналгандыгы үчүн өзүнчө сооп берилет. Ошондуктан кыйналса дагы Куран окууну таштабоо керек. Мулла Али Кара рахматуллаху алейхи, Тибрани Байхаки рахматуллаху алейхилардын да риваятын жазып кеткен. Кимде ким Куран окуса жана аны жаттай албаса, анда ага 2 сооп берилет. Ал аны жаттаганды үмүт кылса, бирок жаттай албаса жана ага алы жетпесе, ошондо да таштабаса, анда аны Алла Таала Куран жаттаган кишилер менен чогуу тирилтет. Абдулла бин Умар радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты. 2 түрдүү адамдан башкага суктануу дурус эмес. Биринчиси, кимге Алла Таала Куран илимин берген жана ал аны менен күнү-түнү алек. Экинчиси, кимге Алла Таала көп байлыкты берген жана ал аны күнү-түнү Алла жолунда иштетет. Курандын аяттары жана көптөгөн хадистердин маанилеринен алып караганда, хасад, көрө албастыктын жамандыгы жана ага тыюу салынгандыгы маалым болот. Ушул хадисте 2 кишиге уруксат экендиги билинет. Уруксат эмес деген хадистер көп жана машхур хадистин түрү. Ошондуктан уламалар жогоруда өткөн хадистин 2 маанисин айтышат. Биринчиси, хасад, хадистеги көрө албастыктын мааниси суктануу, арабча гыпта деп аталат. Хасад менен гыптанын айырмасы, хасад кимдир бирөөдө жакшы нерсени көрүп үмүт кылат. Ошол жакшы нерсе өзүндө болсун же болбосун, башкада болбосо экен дейт. Ал эми суктанууда болсо, гыптада башкада болсун же болбосун, өзүндө ошол нерсенин болуусун каалайт. Ошондуктан хасаддын харам экендиги эч бир талашсыз. Андыктан уламалар хасад деген сөздүн маанисин суктануу, гыпта деп айтып кеткен. Бул дүйнө иштеринде мубах, дин иштеринде болсо мустахаб. Эгер хасадка уруксат болгондо, ушул 2 нерседе уруксат болмок. Абу Муса радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты. Кураны Каримди окуган мусулман отуружа, апельсин, мандарин сыяктуу, анын жыты жагымдуу жана даамы таттуу. Куран окубаган мумун курма сыяктуу, анын жыты жок, бирок даамы таттуу. Куран окубаган мунафык Ханзала сыяктуу, анын жыты жок жана даамы ачуу. Куран окуган мунафык Райхан сыяктуу, анын жыты жагымдуу, бирок даамы ачуу. Бул хадистин максаты көзгө көрүнбөгөн нерсени көрүнгөн нерсеге окшотуу. Куранды окуган жана окубаганды оңой менен түшүндүрүү ушул мисалдан түшүнүктүү болду. Хадистин сырткы маанисин карай турган болсок, Курандын даамы, жыты, утуружа, курма менен эмне байланышы бар? Ошондой болсо да, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алып келген илимге таандык болгон бул окшотуп салыштырууда көптөгөн терең маанилер бар. Бул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын илиминин өтө кеңдигин да көрсөтөт. Мисалы, утуружаны алсак, оозу жыттуу кылат, аш казанды тазалайт, тамакты сиңдирүүнү жакшыртат жана башка ушундай сыяктуу. Ушул эле пайдалар Куран окуу менен да өзгөчө байланышы бар. Мисалы, оозду жыттуу кылат, ички дүйнөнү да тазалайт, руханиятка күч пайда кылат. Ушулар жогоруда айтылган пайдалар менен өтө окшоштугу бар. Утуружаны дагы бир өзгөчөлүгү айтылат. Кайсыл үйдө утуружа болсо, ал жерге жин бара албайт. Эгер ушул чын болсо, анда Куран менен өзгөчө окшоштугу бар. Мен кээ-бир дарыгерлерден укканмын. Утуружадан мээнин эске тутуусу күчөйт. Али карамаллаху вачхахудан Ихьяда жазып кеткен 3 нерсе эске тутуу сезимин көбөйтөт. Биринчи мисвак, экинчи орозо, үчүнчү Куранды окуу. Абу Дауд рахматуллах алейхинин хадис китебинде ушул хадистин акырында өтө пайдалуу нерсе айтылган. Жакшы жолдоштун мисалы атыр сатуучу киши сыяктуу. Эгерде сенде атыр болбосо да,
анын жыты келип турат. Жаман жолдоштун мисалы темир уста сыяктуу. Эгер анын көзү жукпаса да, анын түтүнүнөн кутула албайсың. Бул өтө терең сөз. Адам өзүнүн жолдошторуна да көз салуусу керек. Анткени ал кандай элдер менен мамиле кылып жатат. Бул баян Фазаил Амал китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Икро медиа каналыбызга катталыңыздар.